21-июлда Эркинбековдордун үйүндө чоң майрам болгон. Алардын көкүрөк күчүгү тамашоочу Самат сүйлөшкөн кызы Чолпонайды кыргыздын салты менен үйүнө алып келген эле. Мына мынтип арадан бир ай өтүп 20-августта өзүнүн кичи мекени Токмок шаарында заманбап тоюн өткөрдү. Бул күндүн күнөөкөрлөрү болгон 2 жашты той канага жар ыры менен ырчы Роза Шакирова жана Гүлжигит Калыков менен Нурлан Насип алып киришти. Андан соң 2 жаштын никеси мыйзамдуу түрдө катталып, өкүл атасы менен өкүл апасы белек кылган нике шакегин тагынышты. Бүгүн силер сүйүү менен достуктун үй бүлө биримдигин түзүп жатасыңар. Бактылуу жана үлгүлүү үй бүлө түзүп, турмуштун даңгыр жолуна түшөсүңөр. Бири-бириңерди сыйлап, бактылуу калдыктын төрүнө бирге ээрчишип баргыла. Кол чабабыз. Нике шакеге ардактуу коноктор. Кол чабабыз. Тойдун алгачкы мүнөттөрүндө тамашоочу жигитке анын сахналаштары өздөрүнүн чыгармаларын гүл десте катары сунуп, конокторду бийге тартышты. Баткен менен Токмокту кудалардын башын бириктирген тойдо тамадалык милдетте Самат мырзанын досу Агоргой Сити командасынын оюнчусу Рүстөм өз мойнуна алып, 2 жашка ак бата тилеп келген конокторду зээриттирген жок. Самат менен Чолпонайга мүнөздөмө бергиле деген оюнда тамашоо лигасынын оюнчулары активдүүлүк кылып, кечеге шаң кошуп турушту. Чолпонай айдай сулуу, активная, and attractive. 3 тилде. 3 тилде колчолорду коркор. 3 тилдеги комплимент айтылууда. Эрмек мырза. Акылтыр, фенфур, ажырайлуу. Чолпонай акчалуу мен көргөм. Чолпонай акчалуу. Самат лёгкий. Oyunumuzun şartını çındırıp koyalım. Bizden oyunumuz Tereboy Persa деп аталат. Атактуу ырчылар, бардыңыздар эле угуп жүргөнү, бардыңыздар эле уккан ырчылардын азыр сиздерге 10 секундда жаңырылат. Ошол 10 секундда жаңырылып бүткөндөн кийин эле дароо биз ошону тал өзүндөй кылып ырдайбыз. Азыр 1-2 иштегенде баштайбыз көтөрөбүз дагы привет девушки деп коелу, э? Давай. Кеттик анда эмесе 1 2 3. Привет, девушки. Вот. Анда эмесе биздин Зияштын ыры.
Baby, baby, shake on the mic, you take a mic, like you, like a mic, black, stick a stick on my match, baby, check on the mic, you shake like a stick on my so much Тазалығыңыздары ардақтан алтары сіздердің алдыңыздарда бізден Нұрзат Тоқтасынова ежекеміз. Тойдогу трио Жар-Жар ырынын идеясы Самат мырзага таандык экен. Бул сунушту четке какпаган ырчылар үчүн да бул нерсе жагымдуу болгон. Кошулушу эки жаш болуптур Жар-Жар, колданышы эл журткан кол болуптур Жар-Жар. Толку келген мейманга той баштайбыз Жар-Жар, болушунча аянбай бой таштайбыз Жар-Жар, бой таштайбыз Жар-Жар. Саматтын тоюнда Нурлан менен Гүлжигит үчөөбүз Жар-Жар айттык. Биринчи жолу болуп атат Кыргызстанда. Заказ алабыз. Заказ. Өмүрүмдө биринчи жолу Жар-Жар айтып көрдүм. Буга чейин Жар-Жар айт деп ошо Самат досум суранганда, Саматты абдан сыйлагандыктан макул болдум да. Башка бир болсо макул болуп өтпөчүмүн. Самат досум ушундай мен тоюма ушундай алып Жар-Жар айтып бересиң деп буга чейин эле көптөн бери айтып жүргөн да. Ошо Розжен абдан таланттуу бала экен, ошо Гүлжигит мени болуп чакырган. Анан кийин биринчи жолу Жар-Жар айттык, абдан толкунданып башкача экен. Мен этим билдиңерби эми? Сиздин Жар-Жар айткандардын мен этин билбедим. Ошо Самат менен Чолпонай бактылуу болсун, көп балалуу болсун, кыргыздын санын көбөйтсүн. Бүгүн атайын ушул биз дагы башка жакта той пойлорубузду жештирип келдик. Буюрса досубузга жакшы бир поддержка кылып, колдон келишинче жакшы кошумча кошуп, ырларыбызды арнап, бийлеп жакшы өткөрөлү депчи. Саматты жана Саматтын келинчеги Чолпонайды чын дилибизден куттуктайбыз. Жеке мен өзүмдүн жана келинчегим Наристе биздин үй бүлөбүздүн атыбыздан сиздерге бакыт талай узун өмүр, чын ден соолук, быжыраган Саматик, быжыраган Чолпонайлар көбөйө берсин. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саматтын бир тууган агасы менен жеңеси бул күнү өзгөчө толкунданып турушту. Сыймыктуу иниси үчүн бир канча жылдан бери ата-эненин ролун ойноп келе жаткан той ээлери эки жаштын бак ачылып бактылуу болушсун деп ак батасын берип жатышты. Аябай абдан кубанычтабыз биз. Эми кандай дейбиз? Өзүбүздүн эң кичүү эмебизди, акыркы баягы эмебизди учуруп атабыз да уядан инибизде. Баары жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы өтүп атат. Жаман эмес. Алдыда дагы көп нерселер болуп атат. Азыр тойдун ортосуна келип калган чагы. Этегине чейин дагы Кудай буйрса өзүңүздөр көп болосуздар. Бак берсин, бала берсин, артын айдаган малы болсун, алдында жетелеген балдары болсун. Ал эми кызын башка бөлөөгө узатып, ичи ачышып турган Чолпонайдын апасы Гүлнара Матказиева 2 жашка ысык көлгө эс алууга жолдомо ыйгарып, кызына болсо бриллиант көздүү шакек такты. Кыз ыргыткан таш дейт. Кайсыл жерге барса ошол жерге бүлө болуш керек. Мен ойлойм, мен кызым жаман жерге түшкөн жок, абдан жакшы жерге түшүп атат. Менин кызымдын кайын журту абдан жакшы. Ошо кайын журтуга келин эмес, кыз болот деп эсептеймин. Бакыт таалайлуу, өмүрлүү болсундар. Артын мал бассын, алдын бала бассын. Ушул 2 жаштын кармаган колдор эч качан ажырашпасын. Тамашакой жигиттин тою ыр бейге бай болуп, келген коноктордун маанайы үчүн достору болгон аракетин кылып жатышты. Анандай 2 жаштын сүйүү тарыхы да тамашалуу болуптур.
Иногда она питает. Напиток. 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 Так, теперь следующий. Единца. Нет, не единица, а единицы. Единцы. Келген коноктордун көпчүлүк бөлүгүн түзгөн тамашоочу жигиттер сахналаш доосуна катардан калышпай каалоо тилегин айтышып, белек катары азыр эмес, сен балалуу болгондо Дубайга жолдомо ыйгарабыз деп тамашалашты. Ортоңузда ынтымак, ортоңузда ушул достугубуз эч качан өчпөсүн дейлик. Силерге болсо бактылуу болгула, анан могул жерде отурган баардык меймандардын силерге болгон ак тилектерин баары кабыл болсун, Биз силерди чын жүрөктөн урматтайбыз, сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Анан Кудайым буйруса, айткандай 9 айдан кийин роддомдон жолугушабыз. Келиңиз. Айтканыңыз келсен, келиңиз. Вот Самат вдвоем первых начал хорошо говорить по-русски. Поэтому я говорю сегодня по-русски желание. Саматик, живи на жизнь. Жизнь это борьба. Борьба это спорт, а спорт это денсаулык. Желаю тебе денсаулык, доске. Айтканыңыз келсен. Шаңдуу тойдо тамада 2 жаштыда оюнга тартып, Самат өмүр бою келинчегин кандай сөздөр менен эркелетип өтөөрүн, ал эми Чолпонай жолдошуна кандай тамактарды жасап берээрин текшерди. Сүйгөнүм, алтыным, жаным, көлөгүм, өмүрлүк жарым, жубайым, келинчегим. Стоп, кой тилиң, сен бытырап кетип атасың. Шашпай. Так. Сережка кызым. Жожом. Торпогум. Келинчегим, жубайым. Beklenеміз. Қолчалар болсын, қолчалар болсын. Жүрегіз Самат мырза еміз шағалекке ордыз қатырыз. Чолпонай сіз ушул өміріңіздің аяғына чейін ушул өмірлік күйөөңүздүн кандай тамактарды жасап берип өтөсүз. Ошол тамактардын аттарыңызды ар бир шарт менен айтабыз, тамактарды рошкинде кошобуз, рошкинде болот да белгилүү болсо белгилүү. Так. Тамактарды баштайбыз. Kesme. Mesela. Orma. Şorba. Botolarma. Kolçalar. Benlere sağda tamatları çürümezler. Kolçalar olsa. Ошентип 1 саатка созулган той адатка айланып калган таттуу торттун аукциону менен аяктады. 2 жаштын өкүл атасы баарынан озуп, чөнтөгүнөн чыккан 700 AQSh долларына торттун үстүңкү бөлүгүн сатып алды. Hurmatlı konuklar, Samat Eğitim'in toyunda ökül ata tatlı tortu 700 dolara gitti. Kolçalar olsun. Толкундантчу мүнөттөр кантип соңуна келип калганын байкабай калдык деген 2 жашты сөзгө тартып, сезимдери менен бөлүштүк. Жалпы эле ушу бизди колдогон, бизге жардамын көргөзгөн, бизге ушундай бизди сыйлап келип берген жалпы конокторго терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буга чейин тойлорду алып барып жүрүп мен 15% билчү экенмин да. Тамадан эле ишин аткарчу экенмин. Көрсө анын артында, анын ичинде эмнелер бар экенин билбептирбиз. Көп нерсе бар экен. Көрсө ар бир биздин кыргыздын ар бир салт санасы, орусча айтканда ар бир тонкостьтер бар экен. Ошол тонкостьтерден бери эми Кудайым буйруса, кийин буйруса бешик той, жентек той берсек, мен оюмча элдерди сонун эле узатып алат болуш керек. Себептен бул той биз үчүн бул чоң эле той болду. Чоң той биз үчүн бир чоң бир сабак болду. Ошол салттар боюнча эле кызматтар аткарып атам. Көнүп калдым. Баары жакшы, баары сонун. Кыйналгандым, бирөөнүн үйүнө келип, бирөө менен жашаган кыйын болду. Үйдөгүлөрдүн көнгөнү кыйналдым. Үйүн сагынды. Үйүн сагынып, жок. Дагы 1-2 күндөй кызмат кылып, бир аз анан кийин тойдун баарын жыйынтыктагандайын. Анан Кудайым буйруса, бүгүн тиги апабыз, кайненем эми тойдо көлгө деп путевка берди. Кудайым буйруса, конокторубуздун баарын узатып алсак, анан барып бир биздин кереметтүү ысык көлгө сонун барып бир эс алып келебиз.
Эмне демекчибиз? Үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Андыктан жаңыдан түптөлүп келе жаткан мамлекетиңиздердин аймагы бүтүн, чеби бекем болсун.